Алмазбек Атамбаевдин артыкчылыгы эң чоң, бир кемчилиги. Сооронбай Жээнбековдун артыкчылыгы жана кемчилиги ушул. Сооронбай Шарыповичтин эң артыкчылыгы бул бүгүнкү күндө эбегейсиз коррупция менен күрөшүү. Анан кийин Кудайдан, элден корккону. Кемчилигин Сооронбай Шарыповичтин кемчилигин көрө албай атам. Алмаз Шаршеновичтин артыкчылыгы? Алмаз Шаршеновичтин артыкчылыгы билбейм, гитара ойноп ырдаганыбы белки. Кемчилиги деп? Кемчилиги этирген кемчиликтер бүгүн мыйзам алкагында жооп берип атат. Чоңураак. Унаанын ичинде чоңдордун бирөө бар экенин унаанын айдоочусунан уктук. Айдоочу айткан чоң Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев экен. Депутатка мыйзам иштебейби? Депутат бараткан унаа кайгуу кызматкерлеринин баш ийи кетип калды. Снимай. Бүгүн мына 5-июнь 2020 жыл. Мигранттардын абалы. Мына көрүп коюңуздар. Урматтуу президент, биз ушул 6 күндөн бери жолдобуз. Ушу эч нерсе шарт жоктугунан чыктык. Аяктан айласыздан иш жок, карантин бар жок, иштер жабык, зарплатабызды көбүсүн бербей атат. Ошонун айынан биз мынантип жолго өзүбүздүн немебиз менен чыктык. Эми ушул бизди эптеп ушул жерден алып кетишиңерди суранабыз. Ошол сураныч силерден. Биз ушул жерде көп мигранттар кыйналды. Боюнда барлар бар, аялдар бар, жаш кыздар бар. Эми өтө эле кыйын болуп атат жашоо. Мынакей жамгыр жаап атат. Ээн таладабыз. Ушу силер чыгарып берсеңер, аяктан неме келсе, анан биз жөнөтөбүз деген немелер бар. Эми Россиянын немелер. Ошого биз чыгып кетишибиз керек. 6 күндөн бери жолдобуз. Сураныч сизден, президент. Урматтуу президент. Мынакей бүт мигранттар монтип мындай кыйын абалда, жамгырда баардык аял кишилер, кары, аксакалдар могу жакта кыйналып отурушат. Жашаган жерлер мындай, эч кандай шарт жок. Монтип үшүгөндөр от жагып, кыскасы ушундай шарттар болуп жатат. Таладабыз. Ошого кайрылып койгула. Мына ассаламу алейкум. Баткендик биримдигинин мүчөлөрү мына нанга келдим. Нанды жүктөп мына Кудай буйрса азыр. Өзүбүздүн эле жигиттер экен, кадам жайчылар. Эмеден жүктөгөндө өздөрү ошо документтерден бир нерсесинен туура эмес окуган экен. Ошого буларга зыян деле жок экен, эчтекеси жок. Просто булар эми кайтарып алып барса эме кылбайт экен. Ошого мына соопчулук үчүн азыр мына өзүбүздүн окуначы жигиттер экен.
Ошеге азыр башка жака эме кылса бекер эле мусор кыргытып жүрөт дейт. Таза бир жакшына. Мына сроктору даже мына 5-чи эмеде чыккан мына срогу. Таза нандар мына. Бардыгын ошо 5и де чыккан нандар мына. Даже эмелер басылган. Таза нандар. Убал болбосун деп мына азыр жүктөп Кудай буйрса ошол эмеге айткан жерге барып тапшырып, азыр карантинде көпчүлүгү кыйналып ошол хостелде жаткан өзүбүздүн эле мекендеш туугандарга тапшырып коелу деп азыр келип мына жүктөп жатабыз. Баткен биримдигинин атынан тапшырып кыйналгандарга берип тапшырып коебуз Кудай буйрса. Баргандан кийин дагы хостелде дагы тапшырып сүрөткө тартып жөнөтүп коем.